Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Eң алғаш эле Аллах Таалага чексиз мактоолор, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Кад афлаха ман заккаха ва кад хаба ман дассаха. Кимде-ким жан дүйнөсүн тазалаган болсо, таза туткан болсо, мына ошол ийгиликке жетет, ошол пенде бейишке кирет дейт. Кимде-ким жан дүйнөсүн булгап алган болсо, тазалай албаган болсо, мына ошол ийгиликке жетпейт. Анда ошол акыретте да ийгиликсиз болот ошол пенде дейт. Эми ушул бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы ийгиликке жетишибиздин себеби ушул жан дүйнөбүздүн таза болуусу. Аллах Таала Кур'анда айткандай. Эми биз намаз окуп атканда, мисалы, орозага тутуп атканда, туура эмес иштерди кыла турган болсок, эми жан дүйнөбүз таза болгон болобу? Мисалы, намаз окуганда, намазда Аллах Тааланы эмес, башка бир нерсени, соода сатыгын, магазин ойлойт, дыйканчылыгын ойлойт, мал байлыгын ойлойт. Мына ошол адам жан дүйнөсү таза деп эсептелеби? Же болбосо орозо тутканда, ичким көрбөй атат деп бекинип, бир нерсе жеп, же обед ичип атат, мисалы, мына ошол адамдар жан дүйнөсү таза болуп эсептелеби? Мына ошондой кылган адамдар ар ким өзүн ойлош керек. Туура кылып атамбы, туура кылбай атамбы? Жан дүйнөм тазалардын катарына киремби, же кандай? Өзү ойлонуп көрүш керек дейт. Эми башкаларды алдап аткан учурда, таразадан алдаганда, же жалган сүйлөгөндө, мына ошол алдаганын билип туруп эле, ошол учурда жан дүйнөсү таза болуп эсептелеби? Мына ошол Аллах Таала мактаган бейишке кирет деген пенделердин катарындабы? Ар бирибиз өзүбүздү ойлоп коюшубуз керек. Эми намаз окуганда хушу хузу жок, башка да нерселерди ойлойбуз дейик. Ойлогондо болсо, мисалы, Аллах Тааланы мындай өзүнүн даражасына койбойт, мисалы, кимдин астында турганын ойлобойт. Эмне үчүн намаз окуп атат, аны ойлобойт. Бейиш тозокту ойлобойт, мисалы, бул дүйнөнү өткөндөн кийин акыретте кайра тирилип Аллах Тааланын астында жооп берерин ойлобойт, мисалы. Эми ошондой болсо, жан дүйнөсү таза болуп эсептелеби ушул пенденин? Ошол нерсени ойлоп коюшубуз керек ар кимибиз. Мисалы, бир жерге жумушка кирген болсо, мына ошол жумуш ордунан урдап калууну, чөнтөгүнө жеп калууну, же болбосо мамлекеттик жумушта иштеген болсо, элдин акысын жеп кеткени, элдин бюджеттен уруп калганы, мисалы, өзүнө үй салып, башка машина алып, ушундай кылып аткан болсо, мына ошол адам жан дүйнөсү таза болуп эсептелеби? Ар ким өзүн ойлоп көрүш керек. Эми кичине акча, болбогон акча үчүн, бул дүйнөнүн байлыгы үчүн ошол мамлекетин сатып аткандар, динин сатып аткан болсо, бул дагы жан дүйнөсү таза болуп эсептелеби? Мамлекеттин сырын, диндин сырын башка бирөөгө, динде сыр жок го эми, ушул мамлекеттин сырын башка бирөөгө, душмандарга сатып аткан болсо, мамлекет душмандарына, мына ошондо бул жан дүйнөсү таза болуп эсептелеби ушул пенде? Ар кимибиз өзүбүздү ушул таразага салып көрүшүбүз керек экен. Кылып аткан ишибиз туурабы, туура эмеспи? Ар ким өзү билет. Туура эмес кылган болсо, ал деле билет. Эми ошол ишти ар бирибиз ойлошубуз керек экен. Ушул ишибиз туурабы? Аллах Таала мактагандай, Аллах Таала жакшы көргөндөй пендебизби? Ошол нерсени ойлоп, өзүбүздүн абалыбызды оңдогон аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге кандай намаз окуганды, кандай орозо тутканды, кандай даарат алганды, ажылык кылганды, соода саттык кылганды, кандай мамиле кылганды, ата энеге урмат, башка кошунага урмат, мисалы, күйөөлөрүнө, аялдарына урмат, бала чакасын кандай тарбия кылат, мына ошол соода саттыкты, кандай иштер болбосо ошонун баардыгын үйрөткөн. Биз кандай ыйман келтиришибиз керек, Аллах Тааланы кантип таанышыбыз керек, пайгамбарды кантип тааныйбыз, акыретти кандай билебиз, бейиш тозок жөнүндө сыпаттар айтылган, мисалы. Жана ошондой эле биздин жан дүйнөбүздү тазалоо жолун да үйрөтүп кеткен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Жан дүйнөбүздү дагы оңдоо. Бул дагы ушул ар бир пенденин милдети болот, моюнда милдеттеринен. Бул намаз окуу кандай милдет болмосо, орозо тутуу кандай милдет болмосо, бул жан дүйнөдө дагы оңдоо ошондой милдет болуп эсептелет. Болбосо, биякта аятта айтылгандай, акыретте бейишке кирбей калышыбыз мүмкүн. Болбосо ошондой коркунуч бар.
эгерде ыхлас болбой турган болсо, намаз окуй турган болсок, ыхлас болбосо, ошол кошуналар көрүп койсун, мечитке барганда мечиттеги адамдар көрүп койсун, мен мечитке келип атканымды деп окуп аткан болсо, же болбосо кандайдыр бир иш кылганда башка бирөөлөрдү мактасын, эл көрсүн, же паланча көрсүн, адамдар мактап койсун, же башка бир максаттарда иш кылып аткан болсо, амал кылып аткан болсо, анын эч кандай пайдасы жок. Анын эч кандай пайдасы жок. Же болбосо илим алып атканда, илим алганда мисалы бирөөнүн астында авторитеттүү болоюн деп, же ошол илимдүү экенин көрсөтүп коеюн деп, же болбосо башка бирөөнүн астында ушинтип сүйлөп, мындай авторитет чогултайын деп, же байлык чогултайын деп, ушундай бир максаттарда окуган болсо, анын эч кандай пайдасы жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан: "Аввалу ман туса'ару бихимун нар алимун ганиюн мужахид" дейт. Эң биринчи тозокко түшө тургандар, улар аалым, анан бай, андан кийин мужахид дейт. Мужахид ким эле? Дин үчүн, мамлекет үчүн жанын берген адам. Эми аалым эмне үчүн ушундай аалым десе, мисалы устаздарды урматтайбыз, сыйлайбыз, баш үстүнө коебуз, мисалы ар бир сөзүн угуп, мисалы амал кылган аракет кылабыз. Эми ошондой адам тозокко түшүп калып атат. Эмне себептен? Эмне үчүн ошол өзү башка бирөөлөргө үйрөтөт дагы, ал өзү тозокко түшүп калып атат? Эмне себептен десе, ал ыхласы туура эмес болгон. Ошол илим алганда, үйрөткөндө, башка бир нерсени максат кылган, Аллах Таала ыраазы болсун деп, Аллах Таала ушуну буйруган экен деп окубастан, үйрөтпөстөн, ошол башка адамдардын астында авторитет чогулуп калайын, мени аалым десин деп ушинтип окуган дейт. Ошентип барып тозокко кытылат. Анан экинчиси бай. Бай жөн эле бай болуп калбастан, жакшылык кылат, садака берет, зекет берет, мисалы муктаждарга жардам берет, мечит курат, балким университеттер курат, балким ар кандай жакшы соо иштерди кылат, мисалы. Мына ошондой иштерди, жакшы иштерди кылганы менен мына ошол дагы тозокко түшүп калышы мүмкүн дейт. Эмне үчүн десе, мунун ыхласы туура эмес болчу. Адамдар мактасын, адамдардын астында байлыгын көрсөтүп коеюн деп, же болбосо кандайдыр бир максатта, эң биринчи Аллах Тааланын буйругу, Аллах Таала ушул жардам берүүгө буйруган, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул көрсөтүп кеткен деп ушинтип кылбастан, диндин буйругу деп кылбастан, ошол башка бирөөнүн астында авторитет чогултайын, же бай экенин көрсөтүп коеюн деп ушундай кылган болсо, мына ошол дагы эң биринчи тозокко кирүүчүлөрдөн дейт. Эми үчүнчүсү мужахид, өзүнүн жанын дин үчүн, мамлекет үчүн жанын берген адам. Мына ошол эң байлык, эң кымбат болгон нерсесин берип атат, бирок ошондо дагы тозокко түшүп атат. Эмне үчүн? Бул дагы ошол шейит кетти, мужахид болду деп адамдар мактасын, адамдардын астында ушундай ойдо калайын деген максатта ошентип өлгөн. Бирок ошол да эң биринчи тозокко кирет. Мына ушул азыркы айтылгандар эң жогорку даражадагы, мисалы мындай байкап көрө турган болсок, аалымдар, эң жогорку даражадагы адамдар, баардыгыбыз урматтайбыз, сыйлайбыз. Мисалы конок боло турган болсо, эң төрдө отурат, мисалы устаздар, мисалы. Эми ошондой болсо дагы бул дүйнөдө урматка, сыйга татыктуу болгону менен, бирок акыретте ниети туура болбой турган болсо, акыретте тозокко түшүп калат дейт. Эң биринчи ушул бай, аалым, анан кийин мужахид. Мына ошол кылган ишибизде ыхлас болуш керек экен. Бардык жерде ыхлас, бардык амалыбызда ыхлас болуш керек. Эми эмне үчүн ушул ыхлас болбойт, же болбосо ушул туура жолдо болбойбуз? Эмне үчүн десе, ушул бир себептеринен акыйкатты моюнга албайт. Акыйкатты моюнга алгыбыз келбейт. Эми баарыбыз эле мисалы билебиз, намаз окуу баарыбыздын мойнубузда милдет экенин көпчүлүк эле билет, мисалы орозо тутуу милдет экенин баары эле билет, бирок тутпайт, бирок намаз окубайт, мисалы. Орозо тутса дагы балким бекинип бир жерде отуруп жеп коет, мисалы эч ким көрүнбөй. Намаз окуса дагы балким башка жакты соода саткын, магазинин, мал жандыгын ойлоп окуйт, мисалы. Эмне үчүн? Бул ошол акыйкатты моюнга алгысы келбейт. Адамдар көрсүн деп окуйт, мисалы. Эми яхудилер, пайгамбарыбыз бул дүйнөгө келгенге чейин яхудилер пайгамбарыбызды тааныган, өздөрүнүн баласындай тааныган. Пайгамбардын ушундай сыпаттары, 1-2-3 сыпаты болот деп билген алар. Анан ошол Курайштарга айтат эле. Жакында ошондой бир пайгамбар келет, ошол пайгамбарга биргебиз да, пайгамбарга ыйман келтирип, аркасынан эржип, силер менен согушуп, силерди жок кылабыз деп ушинтип коркутат эле алар. Бирок эмне болду? Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Курайштардын ичинен чыгып калганда, өзүнүн душмандарынан чыгып калды эле.
ага ыйман келтирбей койду. Душмандарынан болуп калды. Ичи күйдүлүк кылып, көрө албастык кылып, акыйкатты моюнга албай, өздөрү тааныйт, 100% билет эле. Ошол чыныгы пайгамбар экендигин белгилеринен бери көргөн мисалы. Ошол билип туруп, көрүп туруп эле, бирок ыйман келтирбеди. Эмне үчүн? Ошол моюнга албады. Ошол неме болгон? Көрө албастык болгон анан. Өздөрүнөн ошол яһудилердин ичинен чыкпагандыгы үчүн ушинтип ыйман келтирбей койду. Эми акыйкат мисалы, акыйкат айтылып аткан болсо, акыйкат болгон болсо мисалы, ал өзүнүн таанышы, досу, жакыны болгон үчүн эле колдоп койбостон, ушул акыйкат болгон болсо, бардык жерде колдош керек. Бардык жерде акыйкат айтылыш керек. Бардык жерде акыйкат амал кылыныш керек мисалы. Ал өзүнүн жакыны эле болгон үчүн, мисалы бир талашып калды дейли. Анан өзүнүн немеси бар экен, таанышы, тууганы бар экен мисалы. Ошонун эле тарабын колдой бербестен, акыйкат кайсы жакта болгон болсо, ошол жакты колдош керек болот. Бул ушу менин тууганым эле деп, ал туура эмес болуп атса деле, акыйкат эмес, жалган бир нерсе болуп аткан болсо, ошону да ээрчи берет. Эмне үчүн? Ошол тууганы, ошол тууганы, баласы балким, жакыны мисалы. Мына ошондой болбош керек экен. Мына ушул дагы жүрөгүнүн, жан дүйнөсүнүн оору экендигинин белгиси. Эми жан дүйнөнүн оорусу, жан дүйнө бузулган болсо, бул бардык ишти бузат. Бардык ишти бузат. Жүрөгүбүздө ыхласты бузат, окуп аткан намазыбызды бузат, башка бир менен соода саттык кылсак, башка бир мамиле кылган болсок, анын бардыгын бузат. Эгерде жүрөгүн таза болбой турган болсо, ал бар жокту бузат. Мисалы, жан дүйнөсү таза болбой турган болсо, үй бүлөдө ынтымак болбойт, жубайлар бири-бири менен ынтымак болбойт, балдарына жакшы тарбия берилбейт мисалы, өздөрүн жакшы оңдой алган эмес мисалы. Ал же болбосо башка туугандар менен же башка адамдар менен соода саттык кылабы же тууганчылык кылабы, ошолордо деле жакшы мамиле кылбайт, жакшы үлгүдөй, же болбосо сүйлөгөндө деле сөгүнөт, же башка жала жабат, гыйбат кылат, ар кандай нерселер болот. Эгерде жүрөгү таза болбой турган болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтты го, ушул денеде бир үзүм, бир муштундай үзүм эт бар. Эгерде ошол оңолгон болсо, калган баардык амалдар оңолот деди. Азыркы айтылган сөздөрдүн далили. Пайгамбарыбыз айтты. Калган баардык амалдар оңолот деди. Мына ошол жүрөк болот деди. Жүрөк оңолгон болсо, жан дүйнө оңолгон болсо, мына ошол башка амалдарыбыздын оңолуусуна ошол себеп болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дедик? Бул дүйнөгө бизге ишенимибизди, кыла турган иштерибизди, соода саттык болсун, үй бүлө мамилелери болсун, бала тарбиялоо болсун, ибадат болсун, кыскасы бардык нерсени үйрөткөндөй эле бизге жан дүйнөбүздү үйрөтүүнү дагы жолун үйрөтүп кеткен. Жан дүйнөбүздү кантип тазалайбыз? Мына ошонун бардыгын үйрөтүп кеткен. Аятта айтат: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. Аллах Таала адамдардын ичинен эле, пенделердин ичинен эле бир элчи жөнөттү, пайгамбар жөнөттү. Ал пайгамбардын вазифасы, тапшырмаларынын биринчиси Аллах Тааланын өкүмдөрүн үйрөтөт, аяттарды үйрөтөт. Андан кийин эле жан дүйнөсүн тазалайт дейт. Жан дүйнөсүн тазалайт деп келди. Мына ошол пайгамбар ушул жан дүйнөнү тазалоону дагы үйрөтүп келди. Эми бул жакта аяттар эмнени? Аллах Тааланы таанытууну, анан буйруктар, Аллах Тааланын буйруктары, намаз окуу, башка соода саттык кылганда адал болуу, тарзадан урбоо, мисалы, ар кимдин өзүнүн акысын берүү, зулумдук кылбоо, жалган сүйлөбөө, дагы башка ошондой нерселер. Мына ошол нерселерди, буйруктарды үйрөттү, анан Аллах Тааланы да үйрөттү, анан пендени дагы өзүнүн таануу дагы, өзүн оңдоону дагы үйрөттү. Эгерде Аллах Тааланы тааныйбыз, динди жакшы билет, аалым болот мисалы, аалым болсо деле ошол кандай буйруктар бар экенин билет, өкүмдөрдү бардыгын билип койгон мисалы, Аллах Тааланы тааныйт мисалы. Эми адамда ошол жан дүйнөсү жакшы болбой турган болсо, ал буйрук аткарылбайт экен. Аллах Тааланы таанып турса деле, бардык нерсени билип турса деле, ошол жан дүйнө таза болбой турган болсо, акыйкатты кабыл албай турган болсо, ал амал кылыш кыйын, намаз окуш кыйын мисалы. Көпчүлүк эле билет Аллах Таала бар экен, бизди көрүп турат, билип турат дейбиз дагы. Кээ бир адамдар билип турат, көрүп турат дейт. Намаз милдет экенин билет мисалы, орозо милдет экенин билет, бирок намаз окубайт, орозо тутпайт. Эмне себептен? Ошол жүрөктө
оорусу бар дейт. Жүрөктө оорусу бар. Эми мисалы бир идиште кандайдыр идиш болсун же тамак болсун, ал бир тамчы эле нажас түшүп калган болсо, аны жебейт эч ким. Бир тамчы эле нажас кошулуп калган болсо, аны эч ким жебейт. Мына ошондой эле жан дүйнөдө ошо оору болгон болсо, ал бардык нерсени бузат. Ал амалдар да кабыл болбойт, бузулат бардык нерсе. وكذلك النفس إذا تنجست فسد كل شيء ولو كان فقها أو عقيدة. Эми акыйда илими куюлган болсо, мисалы неме дедик, идишке тамак канча литр, 100 литр болобу, 10 литр болобу, ошол жерге эми бир эле тамчы нажас түшүп калган болсо, ал бар жогун бузат, бардыгын бузат дедик. Эми ошол жүрөктө бир тамчы эле оору болгон болсо, бир эле оору болгон болсо, ал жерге илимдерди, кандай илимдерди куйсаң дагы, акыйда илими болсун, мисалы фык илимдери болсун, кандай илимдерди алып таштаган болсо деле, алым болуп кеткен болсо деле, ошо жүрөктө оору болгон болсо, анын бардыгын бузат дейт, бардыгын бузат. المنافقون في الدرك الأسفل من النار. Мунафиктар ушул тозоктун эң төмөн даражасында болот, эң чукурунда болот. Эң чукурунда болот. Мына айтканда эң азап алат, эң катуу азап ала тургандар мунафиктар болот. Эки жүздүүлөр. Эки жүздүүлөр ушул пайгамбарыбыздын учурунда деле пайгамбарыбыз менен жамаатта намаз окуган, мешитте орозо тутуп жүргөн, пайгамбарыбыз менен жихадка чыккан, согушка, пайгамбарыбыз менен жүргөн жанында. Бирок ошол мунафик мындай сыртынан ошол мусулман экенин көргөт жүрөт дагы, бирок ичинен ошол акыйкатты моюнга албай, жүрөгүндө башка нерсе жүргөн, сыртында башка нерсе болот. Экөө бири-бирине дал келбеген. Мындай ошолор неме болот? Намаз окуган менен, пайгамбарыбызды көргөнү менен, пайгамбарыбыз менен согушка чыгып жан берип аткан болсо деле, эгерде жан дүйнөсүндө ошол таза болбой турган болсо, анын пайдасы жок болуп атат. Пайгамбарыбызга ыйман келтирбеди. Ал ошол мунафиктар неме болгон? Пайгамбарды 100% тааныган, пайгамбар экенин билген, белгилерин да көргөн дедик мисалы, бирок моюнга алууну каалаган эмес. Аятта айтат: "Важахаду биха вастайқанатха анфусухум." Ошол 100% билет эле, жүрөгүндө якын бар эле дейт, Якын деген эмне? 100% ишенет эле, чындап эле ушул пайгамбар экендигин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул чыныгы пайгамбар экенин билет эле, бирок ээрчибейт эле. Чыныгы ыйман келтирген эмес. Ичинде ушул жүрөгүндө жана яһудилер айттык го, жүрөгүндө оору болгон, көрө албастык болгон. Ушул яһудилер өздөрүнүн немесинен, яһудилеринен болбогон себептен ыйман келтирбей койду. Мына ошолор себебинен ыйман келтирбей койду. Мына ошол дагы пайдасы тийбей калды. Пайгамбар жанында пайгамбарыбызды көргөн болсо деле, пайгамбарыбыз менен намаз окуган жамаатта, же болбосо пайгамбарыбыз менен согуштарга барган, мына ошондой болсо эле, ичинде башка нерсе болуп аткан болсо, анын пайдасы жок дейт. Мисалы, биздин мешитке мисалы неме дейли, бир алым келип калыптыр. Ошонун аркасында намаз окуп келдим деп, мисалы сыймыктанабыз, сыймыктанып айтабыз, мисалы бирөөлөр айтып бере турган болсок да. Эми ал мунафиктар, эки жүздүүлөр пайгамбарыбыздын аркасында намаз окушкан, пайгамбарыбыз менен жамаат окуган, намаз окуган, пайгамбарыбыздын аркасында жүрүп ушу согушка чыккан. Эми ошондой болсо деле, жан дүйнөсү таза болбой турган болсо, акыйкатты моюнга албай турган болсо, анын эч кандай пайдасы жок экен. Мына ошол себептен дагы биз жан дүйнөбүздү тазалашыбыз керек. Мен жан дүйнөм таза, намаз окуйт, жан дүйнөм таза дейт, жүрөгүм таза дейт. Же болбосо жолук салынбайт, мен жан дүйнөм таза дейт, орозо тутпайт, мен жүрөгүм таза дейт мисалы. Ал мына ошол эң жалганчы ушулар болот. Эгерде чындап жүрөгү таза болгон болсо, намаз окуйт эле, жолук салынат эле, айылдар болсо, орозо тутат эле мисалы, ошол милдет болгон амалдардын бардыгын аткарат эле. Ушул эң биринчи белгилеринен, жүрөктүн таза болгондугунун белгилеринен биринчиси ушул ибадатка, ушул шариаттарга, шариатта айтылган өкүмдөрдү аткара турган болсо, мына ушул эң биринчи белгилеринен, жүрөк таза болгондун. Мына айтты, ушул жүрөк таза болбой турган болсо, ал кылган иштерибиздин эч кандай пайдасы жок. Хадисте айтылат, эки аял жөнүндө сурайт пайгамбарыбыздан сахабалар. Ошо эки аял бар дейт. Бирөөсү өтө көп намаз окуйт, өтө көп зикир кылат, өтө көп мисалы тахажжуд окуйт, көп дуа кылат, мисалы ибадатты көп кылат да кыскасы. Бирок дейт, ал кошуналарына зыян жеткизет, ыза берет кошуналарына.
балким мусор төгүп берет, балким алар менен урушуп, ызы чуу кылып, ушинтип кыскасы кошуналарга ыза берет деди. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал тозокто деди, тозок барат деди. Ал пайдасы тийбейт ата, кылып аткан иштери ошол канчалык көп намаз окуса деле, канчалык көп иш кылса деле анын пайдасы тийбейт. Бул дегени намаз окубай койсун деген эмес, ошол намаз окуп ошонусу пайдасы тийсин дей турган болсо жүрөктү качып тазалаш керек экен. Аны экинчи аял жөнүндө сурайт. Ал өтө эле көп намаз окуй албайт. Ошол парздарды деле окуйт, 5 убакыт намазды окуйт, андан башка нафил окуй албайт. Өтө көп орозо тута албайт нафилдерди. Бирок дейт, ал кошунасына жакшы мамиле кылат, кошунасына мындай жардам берип турат десе, мына ошол бейишке барат дейт. Ошол жан дүйнө дагы таза болуш керек экен. Ошол менен бирге белги кылган орозо, намаз, ажылык, умра, зекеттер менен бирге жан дүйнө дагы таза болуш керек экен. Мына ушул бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Ошентип сабактарды баштадык. Эми калтырбай сабактарды коюп турганы, чыгарып турганы аракет кылабыз буюрса. Буюрса нема болот? Бир күн ушул жан дүйнөнү тазалоо, ибадаттарга бекем болуу, күнөөлөрдөн алыс болуу ушул темаларда болот. Аны экинчи күндө болсо даарат, намаз, орозо, зекет, ажылык ушул өкүмдөр боюнча. Мына ушул бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Бир күн неме кылабыз? Бир күн сода неме өкүмдөр болсо, фикх болсо, даарат кандай, намаз кандай окулат, же болбосо орозо кандай тутулат. Ошолор сабактар болгон болсо, экинчи күндө бул табак. Ошентип бир сабактан алмашып ушундай сабакланып жүрсө. Ва саллаллаху таала аля хайр халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.